Саламатсыңарбы балдар? Бизде кыргыз тили сабагы. Бийик максат жаралып, бирге өсүп баралып, бийлеп ырдап көңүлдү, биздин сонун балалып, кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз, бат эл өсөк деп, бүт барыбыз шашабыз, биз барыбыз шашабыз. Менин мекеним Кыргызстан. Ар бир инсандын өзүнүн мекени бар. Ата мекенибиз тоолуу өлкө. Кыргызстан абдан кооз, кереметтүү жер. Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Бүгүнкү сабакта Бишкек шаары жөнүндө сүйлөшөбүз, тексттерди окуп жана жаңы сөздөр менен таанышабыз. Борбор шаар. Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Мисалы, Россиянын борбору Москва шаары. Казакстандын борбору Нур-Султан шаары. Кытайдын борбору Пекин шаары. Бишкек шаарында сейил бактар абдан көп. Бишкек шаары таза шаар. Мен Бишкек шаарында жашайм. Ушул сыяктуу сүйлөмдөр менен таанышабыз. Балдар, силер билесиңерби, Кыргызстанда кандай шаарлар бар? Сен кайда жашайсың? Кыргызстанда балдар кооз шаарлар бар. Эстеп калабыз балдар. Сен кайда жашайсың? Кайда деген суроого балдар, мен Ошто жашайм, же болбосо Бишкекте, же болбосо мен Бишкек шаарында жашайм деп жооп беребиз. Азыр балдар Бишкек шаары деген текст окуйбуз. Бишкек шаары. Бул Бишкек шаары. Ал кооз, таза жана чоң шаар. Бишкекте кинотеатрлар, музейлер бар. Бишкек Кыргызстандын борбору. Бишкектин борбордук ала тоо аянтын көрүп атабыз. Ошондой эле Бишкекте музейлер бар. Улуттук тарых музейи, улуттук китепкана жана көптөгөн кинотеатрлар, курчак театрлары бар. Бишкек шаарын көрккө бөлгөн кинотеатрлар, цирк, ошондой эле сейил бактар, жеңиш аянты, кооз бийик имараттар бар балдар. Ал эми азыр болсо өз алдынча ат карабыз. Бишкек шаарында кайсы жер сага өзгөчө жагат балдар? Эмне үчүн? Досуңа айтып бер. Ал эми бул жерде биз сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Бош орундукка тийиштүү сөздөрдү коебуз. Карайбыз кана. Кыргызстандын борбору Бишкек. Менин шаарым кооз жана таза. Биз кечээ сейил бакка бардык. Мен Бишкекте жашайм. Азаматсыңар. Диалог. Салам Асан, салам Аманат. Сен кайда жашайсың? Мен Бишкекте жашайм. А сенчи? Мен Таласта жашайм. Аманат, Бишкек шаары кандай шаар? Ал абдан кооз шаар. Суроолорго жооп беребиз. Асан кайда жашайт? Таласта жашайт. Аманат кайда жашайт? Бишкекте жашайт. Сен кайда жашайсың? Өз алдынча ат каргыла. Сен жашаган шаар же айыл жөнүндө 2-3 сүйлөм жазасыңар. Сөздөрдү туура түзгүлө. Кызыл, көк жана кара тамга менен жазылган тамгаларды кураштырып, сөздөрдү туура түзөбүз. Кана текшеребиз. Демек, Бишкек, борбор, шаар деген сөз келип чыкты. Азаматсыңар, келгиле балдар, эстейлик. Биз сабакта эмнелерди билдик? Кыргызстандын борбору кайсы шаар? Бишкек шаары. Бишкек кандай шаар? Бишкек кооз, чоң жана таза шаар. Бишкек шаарында эмнелер бар?
музейлер, театрлар, кинотеатрлар, сейил бактар, цирк жана кооз имараттар бар. Өз алдынча аткарабыз, сенин классыңа Түркиядан окуучу келди дейлик. Ага Бишкек шаары жөнүндө айтып бер. Азаматсыңар балдар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.